Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн сиздерге Жылмайсов тоо жардан 2 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сатылуучу үйдүн дарегин түшүндүрөйүн. Дарек Молдокулова көчөсү 100 кыйгач сызык 1 дарегинде жайгашкан. Так, бул ирактан куйурчук менен Албатинка менен келсеңиздер деле болот. Андан кийинкиси Горький көчөсү. Бул жагы Достоевский, ал жагы Алматинка. Так, өйдө жагы Ахунбаев болуп калат туугандар. Анан Ахунбаеванын круговой деле. Бул жактан Алматинка көчөсү деле жакын. Ылдыйраак түшсөңүздөр Мадина базары. Өйдөрөөк чыксаңыздар Южный магистраль туугандар. Негизинен Молдокулова 100 кыйгач сызык 1 деп жазсаңыздар Яндекс картага сиздер квартиранын жайгашкан жерин Москвадан отуруп деле же башка региондон отуруп деле көрсөңүздөр болот туугандар. Мынакей бул 9 кабаттуу үйдүн 7-кабатында туугандар квартирабыз бүгүнкү чыгышта сатылуучу жайгашкан. Андан ары эмнеден тааныштырып баштайын, маалыматын берип баштасам туугандар. Бул жакта мына госсадик бул жанында. Андан сырткары жана башка дагы садиктер и мектеп туугандар. Могу этаждардын ары жагында эле мектеби жакын эле жерде жөө барып келет. Мындай чыгып бери бурулуп эле. Анан так парковкасы туугандар. Мына бул жерден баштап парковкасы, мына бул машиналар бүткөн жерге чейин парковка. Короосуна туугандар продукты келгенде жана бир груз менен эле келбесеңиздер, машиналарды киргизип кеткен. Себеп дегенде балдар ойногон аянтчаны өтө жакшы карашып, балдарыңыздар короодо кенен ойнойт туугандар. Мындай чоң аркадан кирет. Аркасы бул жакта калиткалары. Сырткы тараптан айтылбаган эмне маалыматы калды туугандар. Негизи район деле жакшы райондордун бири туугандар. Андан ары арка менен кирсек, мынакей бул жакта балдардын аянтчасы. Бул жагында мынакей балдар үчүн мини поле. Кичинекей балдар ойноп жүрөт. И короо, двор. Тегеренте забор менен тосулган. Негизинен тынч, ашыкча киши деле кирбейт экен. Балдар мына өзү менен өзү ойноп эле жүрүшөт. Күзөтүү камералары бар орнотулуптур туугандар. Таза, тынч дворлордун бири экен. Андан ары дүкөнү деле мынакей короонун ичинде эле. Двордун ичинде. Анан сиздер мына бул 9 кабаттуу үйдүн бул подъезд менен киресиздер. Лифт бар, тепкич бар. 7-кабатта квартирабыз жайгашкан. Жана ошондой эле бул домдо туугандар ар бир этажында 4 эле эшиктен бар экен. Негизинен көп адам жашабайт. Лифт деле көп очередь ушул сыяктуу эме боло бербейт экен. Андан ары мынакей туугандар, бул 7-этаж чыгасыздар. Сол тарапка бурулсаңыздар эле мына бул эшикте бүгүнкү чыгыштагы 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Ар бир этажда туугандар 4 эле эшик экен. Так, лифт анча деле очередь боло бербейт деген майында айтканым. Андан ары мынакей туугандар, бул 2 бөлмөлүү квартирабыздын кире бериши, коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптагы бул эшиктен кирсек, мынакей чоң зал жайгашкан. Жакшы ремонт. Балдар ылгай, полдар мынакей ламинат жана түштүк тарабынан күн тийген тарабынан чоң терезе орнотулуптур туугандар. Жалпысынан 74,5 квадрат метр болгон 2 бөлмөлүү квартира. 9 кабаттуу үйдүн 7-кабатында жайгашкан. Курулуш компания Аламстрой курулуш компаниясы экен туугандар. И документтери боюнча айтсак, техпаспорты бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Жакшы жери мына туугандар, бул жерден госсадик үйдүн жанында. Госсадик көрүнүп турат. Мектеп бул жерде жакын эле жерде. Бул садиктен сырткары дагы садиктер бар экен туугандар. Мектеп да жакын жерде жайгашкан. Андан ары залдан чыгып оң тарапка бурулсак, бул жерде спальный бөлмө. Мебелдин баары калат экен туугандар. Мебель, бытовой техника баары калат. Мынакей спальный бөлмөсү. Бул спальный бөлмөнүн дагы түштүк тарабынан терезе орнотулуп, анан мондай эшиги бар. Бул жактан биринчи балконго чыгып кете аласыздар. Арка жактан да кухня менен да экинчи балконго чыксаңыздар болот. И могу кошуналар сыяктуу туугандар
айнек орнатып алсаңыздар деле болот экен туугандар. Айнек орнатып алсаңыздар деле болот экен балконго. Андан ары бул жакта ванна, душ. Ванна, душ, ажаткана, вентиляциясы. Андан кийин болсо бул жагында мындай калсаңыздар кладовка, калсаңыздар бир детский бөлмө катары деле колдонсоңуздар болот деп ушундай жайы. Бул 2 бөлмөдөн сырткары туугандар. Азыркы учурда үй ээси мындай кладовка катары колдонулат. Же кабинет кыла аласыздарбы ушундай? Дагы бир бөлмөсү бар. Жана бул эшикке кирсек, кухня жайгашкан туугандар. Бул кухнянын көрүнүшү. Кухонный мебелдер, холодильник бары калат экен, тамактануучу жайы. Накей туугандар, бул жактан кийинки экинчи балконго да чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Коргусу кенен көрүнөт. Балдар ойногон футбольный мини полиясы. Бул жакта мына кошуналар кээ бирлери мына айнек орнотуп алыптыр туугандар. Ошентип сиздер да айнек орнотуп алсаңыздар деле болот экен балконго. Дагы эмне маалымат? Отопление, электрическое отопление, газ трубалары кирген экен. Алар деле жакында берилүү планы бар экен туугандар. Бул жакта газовый электрический плитасы. Айтылбаган дагы эмне маалымат туугандар? Баасы бул квартиранын $88,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси телдеп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүү болот. Ушул райондон квартира издеген дос туугандар менен видеону туугандар бөлүшүп кетиңиздер.